Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен мурунку сабактарыбызда Тайдыцуан өнөрүнүн 24 формасынын 3-чү формасынын алгачкы кадамдарын үйрөнгөнбүз. Эми азыр кол көнүгүүлөрүн үйрөнөбүз. Кандай эмесе? Баштайлы. Буттарды ачабыз, өзүбүздүн ийинибиз менен барабар кылып ачабыз. Сол колду астага коебуз. Эки ушундай бийикте турсун. Бул колубуз, бул жакта турат. Эми акырын колубузду жумшак жай көтөрүп келип, сол алаканыбыз менен оң билектен түрткөндөй жасап келип, колдорду ажыратабыз. Оң ийинибиздин тушунан колдорду ажыратабыз. Эми оң колубуз менен акырын беттин тушунан алакан өзүбүздү карап түшөт. Бул жака түшүп, сол кол үстүгө чыгат. Шарик кармагандай абалда келип, анан оң жака кайра бурулабыз. Эми кайра оң алакан жерди карайт, сол алакан туш. Сол колубуз менен шаар сылагансып, оң колубуз менен алакан менен удар жасагандай түз бурулабыз. Колдорду айландырып, колдорду алмаштырабыз. Эми экинчи форманы кошуп жасайбыз. Ушинтип колдор алмашып калды. Эми экинчи жагыбызга жасайбыз. Колдорду акырын алып келип, оң алаканыбыз менен сол билектен түрткөндөй, сол ийинибизге чейин түртүп келип, колдор ажырайт бири-биринен. Мына ушундай абалга келип калат. Ак каркыры канатын жаят деген кол. Беттин тушунан түшөт сол кол. Оң колду көтөрүп, шаар кармагандай абалга келип, эми акырын жумшак, жай, агылып, термелип жасай берсек, жасаган формабыз, көнүгүүлөрүбүз максатына жетет. Кайра ак каркыра канатын жаят формасын иштейбиз. Эми алакандар бизге карап, бийиктин үстүнөн чыгып. Шарик кармагандай. Мына ушундай жасаңыз. Алакандар жерди карайт, сол алакан. Колуңузду түшүрүңүз, өтө бийик көтөрбөйбүз. Шарик сылагандай. Дененин ортосуна түз. Колдорду алмаштырабыз. Акырын жакат. Оң кол үстүнө чыгып, мына ушинтип жасап биз 3-чү форманы аягына келип жеттик. Ушундай жасасаңыздар туура болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу колдогу азыркы 3-чү көнүгүүнү аткарып дайым кайталап туруңуздар. Канчалык жеңил көрүнгөнү менен бул дагы өзүнчө бир оор көнүгүү экен. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.